Саламатсыздарбы, урматтуу биздин таңкы коноктун угармандары. Сиздердин назарыңыздарда кайрадан жаңы конок, активдүү катышуучу көздөмөлгөн, чөйрөгө катышкан, азырда бир нече долбоорлорго катышып жүрөт. Ошол конок менен таанышып, кененирээк билебиз. Бүгүнкү конокто Бактыгүл айым, саламатсызбы Бактыгүл? Саламатсызбы Азамат агай, саламатсыздарбы таңкы конок рубрикасынын угармандары. Менин жөнүм Бактыгүл Кожошова. Ошо бүгүн чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Өзүм жөнүндө айта кетсем, ататегим Токтолдон болот. 3-1 туугандын уулуусу болом. Биз Бишкекте төрөлүп өскөнбүз. Орто мектепти бүтүргөм, 55-чи. Анан бир өзгөчөлүгүн айта кетсем, биздин мугалимибиз бала бакчадан 11 класска чейин, аягына чейин окуткан болчу. Ал эжекебиз бизге аябай таасирин берди, билимин берди. Биздин ушу өнүгүү өсүшүбүзгө, классыбыздын жалпы ошо эжебиздин эмгеги зор деп айтмакмын жана ошол эжеме ыраазычылык дайыма билдирип жүрөм. Андан кийин жогорку окуу жайга Кыргыз экономикалык университетинин прикладная информатика кафедрасына тапшыргам. Бул окууну атайын барып тандаган деле эмес болчумун. Информатикага деле мындай анча кызыкчу эмесмин да. Болгону бюджеттик орун болуп калган үчүн ошол жака барып тапшыргам да. Филология болсо филологияга деле тапшырам. Акча короткум келбейт деген ой менен тапшырган болчумун да. Анан мен корккон болчумун, кайра тапшырып окуй аламбы, бул жакта физика сабактары, математика, оор предметтер болсо кантип кыйналамбы депчи. Анан бара-бара карасам баардыгы эле мындай өтө деле кыйын эмес экен, мындай алым жетчү эле сабактар болду. Анан көбүнчө бизде мындай информатика, прикладная информатика болгону менен бизде программалоону үйрөтчү эмес, ошону колдонууну үйрөтчү. Анан көбүнчө предметтер экономика сабактарынан болгон. Анан мен бир бухгалтерия тарабында иштейм го деп ойлоп калчумун. Анан кийин бир 3-курстардан баштап өзүмө практика издеп, ошо жеке контораларда практика алып жүрдүм. Анан кийинирээк экономика министрлигине да стажировка өтүп калдым 1 жылдай. Ал жактан болсо ошо мамлекеттик жумуштагылар кандай иш кылат экенин үйрөндүм. Ошо бардык жактан эле мындай өзүмө керектүү маалыматтарды алып билип алдым. Анан келечек проектисине кандай болуп келип калдым? Мен да ошо Айдан эженин рекламасын көрүп эле кызыгып келип калдым. Дагы эмнени айтсам? Ошол да. Азыр канчанчы курс башында? Же бүттүңүз окууну? Мен окууну бүткөнүмө, университет бүткөнүмө уже 6 жыл болуп калды. Азыр жеке компаниялардын биринде иштейм. Ким болуп иштейсиз? Розничный менеджер болуп иштейм. Компьютер менен тиешеңиз бар да негизи, Ооба. Колдонуучу катары иштейм. Анан да бир секретим бар. IT-ге мен өзү кызыкканым 2-3 жыл мурун пайда болду да. Лимон Кейжин өзү көп окучумун. Ошол жакта программисттердин мындай жетишкендигин окуп алып, мындай шыктана берчимин да. Ушулар окуп атыптыр, мен деле окусам болсо керек деп анан издей баштадым интернеттен. IT курстардычы, ошолордун арасынан IT Run, IT Академия и IT Attractor'ды тапкан болчумун. Бааларын салыштырсам эң кымбаты ошо IT Attractor экен. Анан дизель кейжип бар эмеспи, ошол жактан отзывдарды окудум. Карасам баардыгы эле ошо IT Attractor'ды мактайт. Ал жака бардым, JS жазылайын дегем, JavaScript тилине. Ал жак уже группа толуп калып, сиз анда үйдөн окуйсуз же башка кабинетке отуруп окуйсуз дегенден кетип калгам да. Мен ушунча акча төлөп атсам, мен башка кабинетке отуруп же өзүнчө отуруп окумак белем депчи. Андан кийин бир аздан кийин кайра Java тилинен курс башталды деп реклама болду. Анан мен бардым. Ал жакта окудум. 1 жыл окуп бүттүм, бирок сертификатка чейин жеттим, бирок мен өзүм билимиме ишене алган жокмун. Ошон үчүн ал мени уланткан жокмун да.
Анан өзүмө дагы бир аракет берип көрөйүн, бул меники эмес окшойт деген ойдо пайда болду да. Кайра жана Java Rush дегенди сатып алган болчумун, 1 жылдык подпискасын. Анан ошону окуп 13 уровенине келсем, бул жакта келечек башталып калды. Анан Java тили мен үчүн оор окшойт, мен JavaScript'ке өтөйүнчү деп анан ошо JavaScript'ти окуп калдым азыр. Жакшы. Силер эме турбайбы, жана курсту бүткөндөн кийин, курс бүткөн деген нерсе бул жумушка алуу деген нерсе менен барабар эмес дегенди өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен көргөн турбайсызбы? Ооба, ошондой болду. Айткандан да уялчумун, бүтүп алып анан иштебейт деген сөздү укпайын деп ошон үчүн көп эле элге айтып берчү эмесмин да. Сиздин ошо IT Attractor'да иштегениңизди угуп, бир күнү кезеги келсе айтсам керек деп айттым. Ооба, по секрету света болуп кетти, баары угуп алды, эч нерсе эмес. Бул челлендж болот. Ооба, IT Attractor'ду кечээ эстеп аткам. Ошо курстарды эмнегедир эстегенде ойлоп койдум да, IT Attractor 5 жыл мурун эле башталган. Азыр мисалы Жылдыз Академия жасап аткан кадамдарды Attractor 5 жыл мурун эле жасаган. Аларды абдан кызыктуу өткөргөн, анткени ошол убакта как раз немелер жетишчү эмес. Специалисттер жетишпей, анан кантип специалисттер табабыз деп ойлонуп жүрүп, ошо Attractor'да Кесеков тарынан баштап немелер чогулушкан. Бүт студиялардын башчыларын чогултуп айтышканда, азыр 50 000 программист кылабыз деп IT Академия жүрүп аткан. Ошондой сыяктуу бир дедлайн коюшкан болчу, ушуга чейин биз ушунча 1000 студентти чыгарабыз, анан ушунча силерге специалисттер даяр болот, силер биз жактан окутсаңар болот деп кылышкан. Мен барып мугалим болуп бир 6 ай окуткам студенттерди. Анан ошондо көрдүм да, чындап эле адамдарды окуткандан кийин адамдар ошол курска келген адамдар уже жумушка сразу өтө албайт деген сыяктуу бир ой келди да. Эмнегедирчи, эгерде адам IT-ден жумушка өткүсү келсе, анда курска келбей эле жумушка өтө алмак деген ой келген. Анан үйрөтүп, анан чындап эле көбүнчөсү иштей алган жок. Бирок ошол менен кезекте мурда да айтып калдык, баардык жумушка өтпөйт, бирок ушул жумушка өтпөйт, башка жумушка өтүшү мүмкүн депчи. Анан ошо ойлоп көрсө баардыгы, мисалы Java'ды бүткөндө Java'нын жумушуна өтүп кетпейт экен да. Просто деген ал бир ушундай бир өзүңдү мээңди өнүктүрүү экен. Башка жумушка өтүшүп кеткенге аракетиң бар болот экен да. Анан ойлоп койдум, көрсө бул адамдар башка жумушка да өтүп кетишет экен деп. Ошон үчүн бизге башталып кетти да. Жакшы эле ошо. Сен айтмакчы, эме биринчи мугалимиңер жанагы бала бакчада берген аты ким? Неля Эдуардовна. О, алса дагы. Неля Эдуардовна бул эжебиз жөнүндө айта берейинби? Өзү Ленинградда бүтүп келген, орус тил адабият мугалими болчу. Анан ошо жаңы специалист болуп келе биздин бала бакчабызга келип калганда, анан Агыркөйдө окучумун 77-мектепте. 1-класс орус классты ошо 77-ден биздин орус класс болуп ачылды да. Анан ошо бала бакчадан эжебиз барып ал жака 1-мугалим болуп бизге болду. Анан кийин 4-класста ал эжебизди кайра 55-мектепке завуч кылып которуп ийди. Биз 1 жыл ал жок окудук. Анан кайра 1 жылдан кийин бизди классыбыз менен алып кетип калды да 55-мектепке. Эмнеден де 5-класстан кийин предметный сабактар башталат эмеспи? Анан ошол жака бизге даярдап орун ырастап келди да 1 жылчы. Анан ошентип классыбызды алып кеткен болчу. Сонункен анан дагы бир ошол биздин жазышууларда, чөйрөдө көрүп калам да. Сиз да Бишкекте өсүп, тилиңиз орусча сүйлөп, анан бирок эмне үчүн Бишкектегилер кыргызча сүйлөбөйт деген ушундай тема чыгып кетет да. Сиз менен сүйлөшкөнбүз ошол жөнүндө. Ошол жөнүндө бир оюңуз бар окшойт, Мен классымда орус класс болгону менен көбүнчөсү эле кыргыз болчук да. Анан ошон үчүн да кыргыз тилибиз жакшы го деп ойлойм классыбыздын. Үйдөн деле ата энем менен кыргыз тилче сүйлөшөм. Анан ошо кыргыз тилибизди мындай жакшы көрөм. Анан ошо жан подкасттарды укканда көбүрөөк чын эле деп ошол ойлорго кошулам да менчи. Ичимде бар болуп жүргөн ойлорду ал берген интервьюерлер эме тастыктап коет. Анан ошолордун баарына макулмун. Кээ бир кыргыздар кыргызча сүйлөгөндөн уялышат го деп ойлоп кетем. Же атайын жасалма орусча аралаштырып сүйлөшүшү,
ошондойдон кичине арылсак деген ойдомун. Кыргыз стилибизди мындай өнүктүрүп, өзүбүз да кыргызча сүйлөп, баарлашып, барктап турсак жакшы өнүкмөк го деп ойлойм. Ооба, ушуну дагы кээде ойлор чыгып кетет. Просто немеде бар да, эгер ошо Бишкекте окуп жүргөндө, Бишкекте жашап жүргөндө аябай байкалат да, орус тили менен кыргыз тилинин бири-бирине жоорулушуп, кандайдыр бир кээ бир жерде карама каршылык сыяктуу болуп кетеби, кээ бир жерде түшүнүксүз темалар болуп кетеби, ал жакта көйгөйлөр да чоң. Анан дагы эмне кызыктуу нерсе айтып бересиз? Долбоорлор жөнүндө айтып бересизби же өзүңүздүн кызыктуу окуяларыңыз барбы? Чөйрөгө кантип келип калганым, чөйрөнү укканда эле мен эмени элестеттим да, ушу чөйрөдө баардыгы бири-бирине жардам берип, бири-бирине мындай түрткү болуп атканынчы. Анткени мен чөйрөм мага ушундай түрткүлөрдү аябай көп берет да. Мен жумуштан кийин болобу, көбүнчө ар кандай курстарга жазылып алып жөн жүрбөйм да. Эми бир 2-3 жыл мурун англис тилине барчым. American Corner деген бар. Американын посольствосу уюштурган англис тилин бекер беришет, English for Young Professionals деген. Ошол жака барчым. Группалаштарыбыз бүт ар кайсы тармактан да, бирөө мамлекеттик жумушчу, бирөө банкта иштейт, дагы бирөө айтишник, дагы бирөө ар кайсы тармактан да, же СММщик болобу. Анан ошолор менен мындай аралашып жүрүп көрдүм да, ушундай коом, чөйрө бизге аябай таасирин тиеткен. Ушундай башка адамдар менен көп баарлашсаң, көп мындай өзүңө да алдыга план ала алат экенсиң да. Мындай өзүңдүн чөйрөңдө эле бир коробканын ичинде эле жүргөндөй болорсуң, күнүң окшош эле өтө берет да. Бул деле эчтеке кылган жок, мен деле эчтеке кыла албайм, башка эмне кылмак элем деп жүрө бермекпиз да. Башка жаныңдагы бирөө, например, Индияга же Америкага барып келсе, бул барып келди, значит мен деле бара алсам керек, мындан жолдорун сурайынчы деп, жакындагы адамың бир нерсени жетишсе, мен да жетише алат экенмин деген ой келет да. Бул атаандашуу эмес, бул мындай таасир алуу, шыктануу алуу да. Мен ушундай деп ойлойм. Анан ошондой курстарга барганга аракет кылам. Жаңы адамдар менен таанышканды жакшы көрөм. Менин оюмча, мындай адам менен мен оңой тил табыша алам деп ойлойм, бирок мындай ал контакт сразу кетпейт да. Убакыт керек бир аз. Ошо убакыттан кийин мындай бири-бирибизди билип, анан кийин мындай жакшы нерселерин көрүп, үйрөнгөнгө аракет кылам. Анан ошо чөйрөнү да тандаган себеби ошо биз бири-бирибизге мындай жакшы таасир этебиз деген ой менен ушул долбоорду тандагам. Анан экинчи долбоор KG Digital дегенди тандаган болчумун, бирок ал жака такыр эле катыша алган жокмун, анткени убакыттын тардыгынанчы. Бирок келечекте дагы катышам деген оюм да бар. Анан чөйрө кандай экен? Сиз ойлогон күтүүлөр ишке ашып атабы? Чындап эле ар кандай профессия адамдар келип бири-бирине жардам берип иштешип атабы, же бул утопия болуп иштебей калабы, же калдыбы? Чөйрө боюнча бул азыр мындай онлайн форматта эле эметип атпайбы? Түзүлүп атат азырынча, мындай документация сыяктуу алдын ала мындай эрежелери, баштапкы структурасы түзүлүп атат десек болот да. Андан кийин бунун үчүн офлайн жолугушуулар керек болот деп ойлойм. Жакшылап өнүгүш үчүн. Кечээ эле бир ойлоп койдум эле, ушул бир азыр TED концерт дагы пландалып атпайбы? Ошондой сыяктуу, например, мисалы Ололо хаус деле Данияр Аманалиев да биздин чөйрөгө кошулса, ал болсо мындай эмне жардам бере алам деп ал өзүнүн площадкасын берсе, биз болсо бир темада бир жолугушуу өткөзсөк, ушундай ар бирибиз өзүбүздүн эмне жардам бере алсак өз тарабынан жардам берет. Мындай ишса оюм пока чогула албай атат, бирок ушундай деп элестетем да. Ооба, Даниярдын уровеньине жетиш үчүн көп китеп окуш керек. Кечээ дагы пост чыгарды, Телеграмда кээде окуп коем. Өзүмдүн жаш кезимдеги болсом кандай китептерди
сунуштамак менен деп 20 китеп рейтинг менен экен. Китеп жөнүндө көп сүйлөшөбүз. Китеп окугандар барып көрсөңөр болот, кайсы 20 китепти жаш кесиптен окуса болот деген сыяктуу. Арасында азыр деле окуп калган китептер бар экен. Анан көп китеп окуп чын эле ойлонуш керек, кантип чоң бир нерсе жазаш керек деп. Данияр менен сүйлөшкөндө Данияр да көп нерселерди айтып берет. Кызыктуу көп суроолорду бергенде такалып каласың да, чын эле ушундай кылыш керек экен деп. Анан эми акырындап өнүктүрүп иштесек албетте чоң уюм түзүлчүдөй, чоң офлайн көп кишиге таасир эткен. Ошол дагы кандай иштер? Бизде коноктор да бар. Коноктор сурооңорду даярдай берсеңер болот. Болсо да бир кызыктуу нерсе айтып бериңиз. Кызыктуу. Эмнени айтып берсем болот? Индияга барып келгем 2 айга. Ал жерде менеджмент боюнча курс болчу 2 айлык. Аны болсо Индия посольствосу аркылуу бекер окууда. Ага ошо ар тармактуу иштеген адистерге өзлөрүнүн адисине тиешелүү курстар бар да. Любой адам тапшыра алат. Ошо каалоочулар болсо тапшырсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга эме сунуштайм. Ал бекер. Перелет бүттүгүн төлөп берет. Ал жактан да ошо башка өлкөдөгү группалаштарым менен тааныштым, көп нерсе үйрөндүм. Азыркыга чейин сүйлөшүп келебиз. Ал группалаштарыбыз менен ушуну айтып элем. Сонун кызыктуу экен, Индия сонун мамлекет болуш керек. Гүлира Калыкова кол көтөрүп атат. Гүлира, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Бактыгүл, кош келипсиз. Сиз менен таанышканыбызга кубанычтамын. Бактыгүл, сиз менен Жылдыз академияда дагы бир канча мындай командный иштерде чогуу иштешип калдык. Анан сиздин иш аракеттериңизди сырттан байкап отуруп, мен үчүн кандайдыр бир эреже менен жашаган, ар бир убактысын, ар бир саатын баарын пландап жаза турган айым катары элестетем сизди. Менин суроом мындай: эгерде сиз үйдө эч ким жок кезде, үйдө жумуштар бүткөн кезде, мындай башкача айтканда эч кандай рамка жок кезде эмне менен алектенесиз? Мен андай бош кезим болгондо, эс алганда деле жакшы көрөм, жакшы уктайм. Уйкуга да көңүл бурам. Бош убактым болсо кино деле көрүп коем. Бирок меники көбүнчө ошо суббота, воскресенье деле дем алыш болуп калбаса, башка күндөрүм бүт эле убакты саат жазылуу. Анткени мен азыр айкидого да жазылып алгам, 1 жыл болуп калды. Ал жака да барып атам. Кээ бир нерселерде мен жетишпей калам. Ошондо мен сабактардын записьтерин суббота, воскресенье көргөнгө аракет кылам. Азыр 1-2 тема артта жүрөм. Өзүм жанагы офлайн, онлайн катышып, агайга өзүм сабак кылган тапшырмаларды көргөзгүм келет, бирок иногда ошол убакытка жетпей калам да. Ошол. Да, кызыктуу суроо экен. Мен да эстеп кеттим. Негизи бош турбай тургандай кылган иштерди пландаштырам. Анткени адам бош турса, сразу неме нервичилик баштайт да, эмне кылып ийсем, эмне движение кылып ийсем депчи. Анан чындап мага келгенде мен 3 нерсени колдоном да, аябай мисалы бир нерселерди көп кылып, көптөн бери кылып жүрүп, анан чарчап кеткенден кийин перегрузка кылыш үчүн мисалы өлө выгоранияга жетээрде бир эле кандайдыр бир көңүлүм жок, бир жумуштар жылбай атканда 3 нерсени ойлойм да. Ар кайсы убакта бир убакытта ойлонуп кетпейм, просто кээде ойлонуп коем да. Биринчиси, эгерде сен $1 миллион утуп алсаң, эмне кылмак? То есть акча жагыңа вообще проблема жок да. $1 миллион утуп алсаң, эмне кылмак деп ойлоном. Анан утуп алсам эмне кылмак элем? Ошо азыркы жумушта иштемек белем же башка жумуш жасамак белем деп ошолорду ойлонуп баштайм да. Анан ошону көрөсүң да, сен туура жумуш жасап атасың, туура эмес эле $1 миллион утуп алып башка жумуш жасасаң, көрсө сен азыр туура эмес жумуш жасап атасың. Анан экинчиси, эгерде мага врач текшерип туруп айтса, сиз там
катоору менен ооруп калып ушунча жашооңуз калды, эмне кылмаңыз эле деп сурасачы, эле ушунча жашоо калды дегенде сразу ойлоносуң да, типа ушунча жашоом калды, мен туура жашап атамбы, эмне кылмак элем депчи. Анткени бизде чындап эле ушунча жашоо калды да. То есть аз эмес, бирок эми бир определенный жашоого чейин калды да убакыт. Эмне ошол жашооңду каяка жөнөтөсүң? Азыркы жазып аткан ишиңе жөнөтөсүңбү? Азыр кылып аткан ишиң сага жагабы же башкача нерсе жасамак белең деп ойлоном да. Если башкача нерсе десең да башкача нерсе жасайм да. Ошол эки нерсени кээде ойлоп коем. Анан ошол замат текшерем да, меники азыркы жасап аткан нерсе мага жагабы, мен ошону кылмак белем деп. Ошол силерге дагы туруп калсаңар тупикте ойлонуп койсоңор болот. Дагы кимде кандай суроо бар? Эркен? Сизде кандай? Мен ойлоп атам дагычы, могу таңкы конок бүткөндөн кийин бир определенный темаларды тандап, ошол темалардын ичинде конокторду чакырып сүйлөшсөк болчу да экен. Коноктор дегенде ошол эле чөйрөнүн ичиндегилерде. Ооба, ар кандай темадагы мындай күнүмдүк жолугушуу деп, анан бирок бир теманы тандап алып, улам өзгөртүп турупчу, анан талкууларды жаратса болчу да. Ар кимдин ою ар кандай, анан может бир чоң жыйынтыкка келербиз баардыгыбыз. Ооба, биздин долбоорлорго тиешелүү бир темаларды тандап, ал долбоордун ичинде көптөгөн темалар бар да. Ошолор темаларды чыгарып, сүйлөшүп, ар кандай IT жөнүндө, ITдеги бир темалар жөнүндө, инструменттер жөнүндө, бир күндө китептер жөнүндө, жолго Zoom'ду колдонбой деле Clubhouse'ду колдонуп, чөйрөнүн сыртына чыксак да болот. Ошол кызыктуу ойлор көп келет. Азыр таанышып атабыз. Бирибизди ким эмнеге, кимди кандай нерсеге чакырса болот, кандай сүйлөшсө болот деп. Анан ошол бүгүн сиз менен сүйлөшүп атабыз. Буда болсо мындай таанышуу маек. Индияга барып келгенде жакты. Мага да абдан жакты. Элдери жакшы адамдар экен. Бай, кедейлердин бир айырмачылыгы билинип турат экен. Ошондо деле баардыгы мындай жөнөкөй алып жүрүшөт экен да өзүнчү. Билимге умтулган. Жарандардын калкынын саны көп болгон үчүн эле мындай тазалык сакталбаса, мындайынан адамдары жакшы адамдар экен аябай. Так, Мерим Аскарова окшойт. Чаттан суроо берип атат. Депрессия, стресс болгон учурда ал абалдан кандай чыгасыз? Теманы түшүнбөй жаткан болсоңуз, кантип мотивация жаратасыз дейт. Рахмат сурооңузга. Менде да мындай кээ бирде мындай жаман ойго чөгүп, маанайым түшкөн учурлар болот, бирок мен баардыгын позитивке бурганга аракет кылам да. Эменин 7 навыков высокоэффективных людей деген Стив Кови ошонун китебин окуган болчумун. Анан ошол жерде реактивная и проактивная реакция деген бөлүмүн окугам. Ошол жер аябай мындай мага прям так келген да. Бир нерсе сага так келбей же жаман болуп атса, ошону сразу эле мындай реактивно эметпей, жооп бербей, бир аз ойлонуп, бул жагын кандайраак жакшыраак жооп берсем болот, же мунун ордуна кандай иш кылып ийсем болот деп ойлонсок, жакшы идеялар келет экен да, ага бир аз убакыт берип элечи. Анан жанагындай стресс же депрессия, окугум келбей, жалкоолонуп калсам, мен мындай жалкоолонгонго өзүмө эме берем, убакыт берем. Жалкоолонгонду деле жакшы эле көрөм, мындай эс алыш керек да. Значит, менин организм сен чарчадың, бир аз эс алып ал деген эмени берип атат да. Ответ берип атат да, жооп берип атат, сен эс алып ал деп. Аны мен аны эс алам, кадимгидей уктайм, бир күнү вообще компьютер ачпай коем, эс алып алам, анан кийин эртесүнү кайра кылышым керек деп мындай. Мени бирөө контролдоп турса, мен ошондо менден күтүп атат, мен кыла калыш керекмин. Мен ошо контролду бир аз жакшы көрөм да. Анан өзүм да контролдогонду жакшы көрөм. Бирөөгө бир нерсе тапшырмай берсем же бир нерсе айтылса, мен ошондон жообун күтөм да. И сөз берди эле ошо кылыш керек деп мен
кишиден кандай талап кылсам өзүмө да ошондой талап коем да, менден талап кылып атат депчи. Ошол. Анан мен өзүм азыр эстеп кеттим да кечөөнү, мен таңкы конокко барат эмес белем, мен эмне жөнүндө айтам, көп башкача нерселерди айта албасам экен депчи. Анан ойлонуп атып, азыркы абалым менен мурунку Бактыгүл кичине энергичныйраак болчу экен деп ойлоп атам да, азыр кичине мындай токтолуп калган окшойм. Мурда энергиям көбүрөөк болчу экен менин. Ошол. Жакшы практикалык кеңештер бериле баштады. Мен мындай кичинекей прокрастинация деген сөздү негизи жаман көрөм. Бирок кичинекей ушундай прокрастинация деген жерге келгенде башка бирөөлөр дагы ой мен көңүлүм жок деп жасабай аткан нерсесин көрүп деметем да. Ошол эле убакта мисалы телефонду чукуп же башка бир Instagram кылып же аткандарда көрүп ойлойм да. Анан бир ой келет, эле ушундай көп ой угам. Эч нерсе жазабаш керек. Эгерде прокрастинация болуп аткан учурда. Мисалы мен аябай чарчадым, эле мен башка ишке көңүлүм жок деп ошол убакта мисалы сериал көрүп же телефон чукканда дагы сен көңүлүңдү алып кетет да. Эч нерсе жазабай эле жөн эле бир жакка туруп, стенаны мисалы дубалды карап тиктеп отура бериш керек, же болбосо горизонтально жатып алып диванда асманды карап потолокто тиктеп отура бериш керек, же болбосо бир атайын жерге барып, эч нерсе кылбай эле жөн эле бир тиктеп карап туруш керек да. Ошентип ошондой эксперимент кылып көрсөңөр, эч нерсе кылбай, эч нерсе ойлонбой, жөн эле биздин сөзүбүз бар кыргызда, жөн эле бир нерсени карап тура бериш керек да. Ошо канча минут тура аласыңар ошентип эч нерсе кылбай. Сразу бир нерсе кылгыңар келип баштайт да. Ошону ойлонуш керек, эмне кылгым келип атат, эмне кылсам, кандай полезный нерсе же болбосо акпаратты алып алып ошонун үстүнө жазыш керек да. Эч нерсе кылбай, бирок мээге келип аткан ойлордун баарын жазып кете бериш керек да. Жакшы метод экен, колдонуп көрүш керек экен. Методдор аябай көп. Фрирайтинг деген метод бар. Эртең менен турганда эле бир определенный убакта мээдеги ойлордун баарын жазыш керек да, кол менен жазып чыгыш керек. Анан ошол жазып атканда келет да ойлордун баары. Мен Instagram'ымды өчүрүп койдум понедельник күнү. Качан өткөндө бир жолу 3 айга өчүргөн болчумун да. Аккаунтумду эмес, приложениени телефонумдан өчүрүп салдым да. Кадимкидей убактың аябай мол болуп калат экен да, эмне кылысем деп мындай ой келе баштайт экен. Билинбей эле Instagram'га биздин убактыбыз аябай көп кетет экен да. Ошон үчүн өчүрүп коюңуздарды суранам башкалардан. Instagram'да өзүнчө бир чоң көйгөй. Кээде жумуш үчүн колдоном деп күйгүзөсүң, бирок анан кайра эле аралашып кетесиң. Менде да азыр Instagram жок, Facebook жок, Telegram, Twitter жок. Кene долбоорлор аябай көп. Күчтүн баары долбоорго кетип атат. Дедлайндар жакындап калды. Буюрса көздөмөлгө аяктайт, sprint review болот, концерт болот. Жаңы жыл болот. Негизи дедлайндар аябай жакшы. Билесиң да, азыр дагы кичине иштей турушуң керек, скоро аягы келет деген сыяктуу, скоро дедлайн болот деп. Ошол дедлайнга жумуштарды бүтүрүүгө аракет кыласың. Анан ошол дедлайндарды күнүмдүк жумушка да контроль депчи. Күнүмдүк жумушка да кичинекей дедлайндарды коюп алыш керек да. Канчалык эрте дедлайн койсоң, ошончолук эрте бүткөнгө эме болот, мүмкүнчүлүк болот. Ар кандай инструментти колдонуш керек биздин немебизге байланыштуу да. Телобузга байланыштуу. Биздин телобуз кандай реакция берет, жасай алабы, жасай албайбы. Негизи абдан кызыктуу темалар көп, чындап эле неме таңкы конок бүткөндө ушундай темаларды иштесек болот экен. Бүгүн аябай прорвало го бизде. Кички темаларды көтөрүп жатабыз. Дагы кимде кандай суроо бар? Коноктор Бактыгүл. Коноктор таасирлери. Жумуштарын бүтүрүп эле ошентип. Эметте бул убакытта менки дайыма убактым болбой калат, мен дайыма записьтерди, жазууларды угам да, ошон үчүн кээ бирлерде да ушундай ыңгайсыз болот болсо керек деп ойлоп койдум. Ошундай көп киши жумушта турган болот. Бирок арасында бар, мисалы Асель Албаева ардайым сүрөп турат. Саламатсызбы агай, саламатсыздар барыңарызга. Саламатсызбы Бактыгүл эже, кандайсыз? Мындай суроода сиз
Инстаграмды кээде 3 айга ушундайга өчүрүп салам деп атпайсызбы? Ошо сиз айтып кеттиңиз го, кээ бир күнү ушунчалык жалкоом кармап же эс алгым келип организм требовать этип, анан ошол күнү өзүмдү эс алдырам депчи. Ошо сиздин айтып кеткен ситуацияңар дагы аябай меникине окшош болуп калат экен да. Ошол мен дагы ушу аябай интенсивно уже чынын айтсам бир жылдан ашып баратабы же бир жыл болоюн деп калды билбейм. Аябай ошол өзүмө максатыма жетейин деп аябай тырышып окуп атам, бирок бул акыркы бир жумадан бери аябай организм чарчадыбы, ушундай көп эмени өчүрүп салгым келип атат да, ужечи мындай кандай десем бир ушундай бир депрессивный бир момент келип атат окшойт да мендечи. Анан ошол бирок кээде ойлонуп ошо өзүм максатыма жетишим керек деп по-любому өзүмдү заставлять этип атам, бирок параллельно дагы ар кандай иштер болуп атат, ответственность дегендер бар, ошолорду кылыш керек. Анан сиз ошо Инстаграмды өчүрүп салам, анан барып мынтип 3 айга, 1 айга деп атпайсызбы? Кээде азыр сиз ошентип айтып кеткенде мындай суроо жаралды да, азыркы моментте мен дагы өчүрүп салгым келет, бирок ошол эле моментте бир көп мындай основной мындай жаңылыктар болот го. Көп, например, кээ бир моментте бир проекттер жаңы бир жаңылыктар ошол Инстаграмдардан көбүнчө мен көрүп калам да. Анан ошондойдон мындай артта калып каламбы деп ушундай ойлор сизде жаралбайбы? Аселже, рахмат сурооңузга. Мен Инстаграмды өткөн жылы кышында 3 айга өчүргөн болчумун да, ошондо өчүрсө болот экен деп ошондо ынангам да, ошол мезгилде. Анан келечекке келип, жана Grows Hungry деп Талай Жумабековдун челленджи башталбады беле, жума сайын отчет бериш керек деп. Мен ошол үчүн өчүрбөй жүргөм да, сабагыма эметпесин деп өчүрөйүн деп, анан кайра эле Grows Hungry'ни эстеп кетип, анан акыркы маалда ал жакты дагы жазбай калдым. Анан өчүрүп коюуну туура келди. Приоритет коюш керек го дейм. Азыр бизге сабагыбыз маанилүү болсо, ошо сабакка көңүл буруп, тиги жактан маалыматтарды Discordдон деле окусак керек. Ошон үчүн өчүрүп койсок эчтекеден артта калбайбыз деген ойдомун. Анан Аселже, сиз дагы жакында чарчап кеттим деп атасыз го. Сиздин дайыма мен записьтерди көргөндө сиздин үнүңүздү көп угам. Сиз аябай активдүү катышуучусуз. Анан бүт тапшырмаларды аткарып өзүңүздүн вариантыңызды көргөзөсүз. Ошондон жазбаңыз деп айтмакмын. Бир аз эс алып жакшылап укталыңыз бир күн, анан бирок такыр сабактарды калтырбай окуңуз. Сизден бир нерсе чыгат го деп ойлойм. Рахмат. Негизи кызыктуу суроолор экен. Бир нерсе кошуп кетсем болот. FOMO деген бир тема бар, даже китеп бар, FOMO деген. Ошону окуп көрсөңөр, бир нерседен калып кетип баратам деген коркунуч да. Мен жокто башка жерде бир нерсе, сонун нерсе болуп атат деген коркунуч. Анан азыр ошол коркунучту азыркы жашоодо, азыр интернеттин жашоосунда аябай өнүккөн. Негизи ошонун баарын колдонушат да. На самом деле биз дагы ошону колдонобуз. Азыркы биз күздемелген жасап аткан, келечекти жасап атып, эмне үчүн булар жасалып атат? Мунун баарын көбүнчөсү маркетинг деп коет да. Маркетингдин жардамы менен жасалып атат да. Биз бир нерсе жасап атабыз, ошон үчүн Инстаграмга чыгарып атабыз, чтобы башка бирөөлөр ошону көрүп аралашсын дегенчи. Бирок ошонун албетте бир деңгээлге чейин болот. Эгерде адам кечке эле коркуп ошол нерсени калтырып атам десе, ал күйүп кетиш мүмкүн эмоционалдык жактан. Ошону билип, ошол жөнүндө окуп, билимин көтөрүш керек адамчы. Айтат, мага бул нерсе осознанно кылыш керек да. Мен бул нерсени билем, мен аны калтырып атам, бирок эч нерсе эмес. Анткени мен бир нерсени тамдадым, мисалы келечек тамдадым, или күздемелекке тамдадым, ошого бир убакытка чейин аралашам, бир убакытка чейин иштейм. Жана приоритетте туура айтты, приоритеттер коюлуп, алмашыш керек. Албетте ал приоритеттерди алмаштырыш керек. Анан ошол алмашып же иштер көбөйүп атканда эс алуу нерсени дагы пландаш керек алдын алачы.
мен мынчасын күнү эс алам деп ошол эс алууну дагы аябай мындай качественно пландаш керек да. Мисалы тоого чыгып келем, атайын ошол тоого чыгып келген нерсени пландаштырам, же болбосо параплан менен учам, же болбосо кайык менен көлдөн ылдый сүзөм, же болбосо лыжа менен тебем деп ушундай бир башкача бир иштерди пландаштырып эс албаса адам күйүп кетет да. Анан ошону эмнегедир мисалы немистер аябай сонун кылат, орустар да аябай жакшы кылат, биз жаңыдан үйрөнүп келатат окшойбуз. Эс алуу дегенде биз эмнегедир конок чакырып еще көбүрөөк чарчаган жагына кылабыз да. Андан көрө мындай бир өзүңө үй бүлөң менен мындай качественный эс алууну мисалы дагы көп саякатташат, саякаттаганда да аябай көп энергия алынат. Анан үчүнчү момент күйүп кетүү, эмоционалдык жактан күйүп кетүү, эмоциональный выгорание аябай көп кездешет. Биздин профессияда дагы IT-де дагы аябай көп жылдан бери иштеп бир нерсеге жетпей атканда выгорание болуп көп жаман нерселерди алып келиши мүмкүн. Ал жөнүндө да көп сүйлөшсө болот. Айтмакчы, биздин устат курсунда ошол эмоциональный выгорание дегенде бир жолугушу болгон. Ал жактан да бир 2,5-3 сааттай айтып берген эмоциональный выгорание деген эмне, кантип келет, кантип аны жеңсе болот. Интернетте да аябай көп ошол тема. Эгерде силер бир выгорание жагына кетип баратсаңар, ошол теманы окуп, эс алып, токтоп, албетте токтош керек, разгоняться этпеш керек. Мисалы лайфхакинг, кантип өзүмдү өнүктүрөм, кантип жакшы иштейм, батыраак иштейм, кантип зона комфортунан чыгам деген темада кирип кете берсеңер, күйүп кетесиңер. Ал жактан дагы эс алыш керек да. То есть эгерде аябай күйүп баратсаң, жанында бирөөлөр чуркап баратса, сен аларды көрүп мен да чуркайм деп чуркап кете берсең, күйүп кетесиң да бир күнү. Ошон үчүн айтышың керек. Булар чуркай берсин, мен бүгүн эс ала турайын, эртең чуркайм депчи. Ушундай кызыктуу темалар көп, албетте. Жөнүндө дагы айтып, сүйлөшүп неметпесе болбойт. Бүгүн Бактыгүлдүн убактысын алдык. Рахмат. Так. Могул жерде бир суроо келиптир. Акыркы жолу кандай китеп окудуңуз эле деп. Ошо бир опытым болгон да, неудачный курс окончания деп. Анан бул жолу жакшыраак окуйн деп атайын китеп сатып алгам, Код таланта жана Думай как математик деп. Аны окусам, ошо биз айтып аткан эле методдор, бөлүп окуу, баардыгын бир окуп алба деп. Ошол китепти окуп көрсөңүздөр болот. Сурооңузга ушундай жооп. Акыркы окуган китебим Думай как математик болчу. Ооба, китепке окула. Рахмат Бактыгүл келгениңизге. Ийгилик каалайм сизге дагы. Чындап эле көп нерсени изденип, көп нерсеге аралашып, көп нерсени үйрөнөм деген киши экенсиз. Анан ойлогон ой максатыңызга жетиңиз. Көп саякаттап, Индияга барып кирсиз, Новая Зеландияга барып келиңиз. Рахмат. Маорилерди көрүп, кандай жашайт экен. Айтмакчы, Тадж Махалды көрдүңүз беле деп сурап атты эле бирөө. Ооба. Индияга барган киши Тадж Махалды көрөт деп. Кооз бекен? Кооз экен. Эмелери тарыхый зданиялар аябай көп экен, тарыхый монумент. Рахмат. Макул анда, жакшы тургула. Бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Ийгилик баардыгыңыздарга. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат.